İnformatika 9. класс Programmalao bölümü. Tema matrisalar. Матрица бул таблицалык структурага ээ болгон эки өлчөмдүү массив. Эки өлчөмдүү массивдер деле бир өлчөмдүү массивдердей баяндалат. Айырмасы эки өлчөмдүү массивдин элементте эки координата, эки индекс, элемент жайгашкан саптын жана мамычанын номерлери бар. Python тилинде таблицалар менен иштөө үчүн тизмелерди колдонушат. Эки өлчөмдүү таблица бул ар бир элементи тизме болуп сакталган тизме. Мисал катары 3 саптан жана 3 мамычадан турган таблицаны карайлы. А. Таблицанын аты. Мамычалар, саптар, индекстер, уяча, ичиндеги элементтер. Таблицадагы белиштер Python'да төмөнкүдөй жазылат. Бул тизмени бир сапкада жазса болот. Бул тизмени экранга чыгарууда эки камтылган циклды колдонушат. Биринчи цикл саптын санын аныктаса, экинчи цикл анын ичиндеги элементтерди терип чыгат. Элементтер үтүр менен эмес, бош орун менен ажыратылган ар бир тизмечени жаңы саптан чыгарган программаны жазалы. Бул мисалды мындай жазса да болот. Биринчи маселе. Матрицаны кокустук сандар менен толтурабыз. Саптын жана мамычанын санын клавиатурадан киргизебиз. Индекстер экөө болгондуктан матрицаны толтуруу үчүн камтылган циклды колдонобуз. Мындан ары n сабынан жана m мамычасынан турган a матрицасы бар деп, ал эми i жана j саптын жана мамычанын индексин билдирген бүтүн сандуу өзгөрмөлөр деп эсептейли. Ар бир тизмече append методунун жардамында кокустук сандар менен толтурулат. Ушул эле маселенин жыйынтыгы кашылар жок чыксын десек, төмөнкү программаны жазышыбыз керек. Эки өлчөмдүү массивди иштетүү. Матрицанын бардык элементтерин иргеп чыгуу үчүн дал ушундай эле камтылган эки циклды колдонуу керек. Биринчи цикл саптын номерлерин иргейт, экинчи цикл болсо саптын ичиндеги элементтерди иргейт. Мисалы, бардык элементтердин суммасы мындай эсептелет. Бул жазуулар үчүн даяр функция сумду колдонсо да болот. Матрицанын кээ бир элементтерин иштетүүнү мисалда карап көрөлү. Экинчи маселе. n саптан жана m мамычадан турган квадраттык массив берилсин дейли. Негизги диагоналды бирлер менен, анын сол жагындагы аймакты экилер менен, ал эми оң жагындагы аймакты нөлдөр менен толтуруу керек. Негизги диагональ бул A00, A11 жана башка n-1 жана n-1. Элементтери башкача айтканда саптын номери мамычанын номерине барабар. Негизги диагоналды бирлер менен толтуруш үчүн бир цикл керек. Диагоналдан оң жактагы элементтерди нөлдөр менен толтурушубуз керек. Ал үчүн i индексиндеги ар бир саптагы i, j элементтерине j барабар i плюс 1 жана башка n-1 үчүн 0 маанисин ыйгарабыз. Мында бизге камтылган цикл керек болот. Ушундай жол менен эле j барабар 0 i-1 үчүн i, j элементине 2 маанисин ыйгарабыз. Эми циклдерди чогултсак мындай чыгарылышты алабыз. Төмөнкү маселелерди компьютерде аткарып көрүңүздөр. Ушуну менен сабак бүттү. Кайрадан жолугушканча саламатта туруңуздар.